Тиді. Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз Сарыташ ок атуу талаасында турабыз. Бул жерде Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн түштүк батыш чыкчан башкармалыгынын артиллериялык бригадаларынын талаа ок атуу машыгуулары жүргүзүлөт. Бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай, оор артиллериялардан Град БМ-21 аталышындагы реактивдик ракеталык системалары жана ошондой эле М-стабы аталышындагы гаубица замбиректери, андан сырткары өзү жүрүп атуучу артиллериялык курулмалар, ошону менен бирге чек ара кызматынын минометтик батареялары, зениттик установкалардагы аралыктан туруп ок атууну жүргүзүшөт. Ок атуу эки тартипте жүргүзүлөт. Биринчиси алыс аралыктагы жабык атуу жана ошондой эле экинчиси жакын аралыктагы ачык атуулар жүргүзүлөт. Дал ушул ок атуу машыгуусу боюнча биз алдыда кенен сөз кылабыз. Андыктан видеонун аягына чейин бизден алыстабай көрүп туруңуздар. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн түштүк батыш ыкчам башкармалыгынын 92-840 аскер бөлүгүнүн артиллериялык бригадасынын жана 92-843 аскер бөлүгүнүн мина ыргыткычтар батареясынын ок атуу талаа машыгуулары болуп өттү. Аталган машыгуу Сарыташ окуу талаасында өткөрүлдү. 3 күнгө созулган ок атуу машыгууларына Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын артиллерия башкармалыгынын башчысы полковник Мирлан Өмүрзаков жана Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн түштүк батыш ыкчам башкармалыгынын кол башчысы полковник Руслан Муканбетовдор катышышты. Автоматка киришиңиз. Жарайт. Алыстыкты өлчөчү, чалгындоочу. 101-бутаны тейле. Сарыташ ок атуу талаасында түштүк батыш ыкчам башкармалыгынын артиллериялык бригадасы жана чек ара кызматы менен биргеликте машыгуунун жүрүшүн аныктоо үчүн командалык байкоочу пунктунда пландоо иштерин жүргүзүштү. Мында чек ара кызматынын коңшу өлкөлөр менен чектеш аймактарында жайгашкан заставаларындагы чек арачылар, минометтик эсептер, зениттик курулмалардын жоокерлери, артиллериялык бригаданын практикалык машыгуулары менен жакындан таанышып, белгисиз аралыкта аныктоо эрежелерин чек арачылар үйрөнүштү. Жардам менен карта боюнча кайерде турганын тапсак болот. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн түштүк батыш ыкчам башкармалыгынын артиллериялык бригадасынын оор артиллериялык бөлүктөрүнүн машыгуусунун активдүү фазасы 3 күнгө созулуп, биринчи-экинчи күндөрү 8 чакырым аралыктагы буталарга артиллериялык эсептердин жабык атуу көнүгүүлөрү болуп өттү. 3-чү күнү 1 чакырымдан ашык аралыктагы ачык буталарга түз атуу көнүгүүлөрү аткарылды. Талаа машыгуусунда артиллериялык бригаданын чалгындоо кызматы тарабынан алгач жабык түрдөгү аралыктан туруп ата турган буталардын координаттарын математикалык жол менен эсептеп аныктоо иштерин жүргүзүштү. Бута 202. Бута 202. Негизги багыттан солго 230. Негизгиге 1 ок. Негизгиге 1 ок. Atıldı, kavul aldın. Butaga тийди. Алыстык 3557. Белгиленген пландын негизинде чалгындоо кызматынын берген координаттарына таянып, оор артиллерия, анын ичинде М-стабы гаубица аталышындагы замбиректери, Град БМ-21 моделиндеги реактивдик ракеталык комплекстери, өзү жүрүп атуучу артиллериялык техникалар алыскы аралыктагы тактап айтканда 7 чакырымдан алыстыктагы буталарга ок чыгарышты. Бул жерде командалык байкоо пунктунда негизинен 4 адамдан турат курамы. Биринчи ортодогу бул күжүрмөн тапшырма аткаруучу адам, взвод командири же болбосо батарея командири. Оң жагында чалгындоочу бутага чейинки дирекциялык бушту берет. Командирдин сол жагында бул чалгындоочу алыстыкты өлчөөчү. Анын тапшырмасы бутага чейинки алыстыкты өлчөө. Андан кийин радиотелефонист же болбосо байланышчы, телефонист. Анын тапшырмасы бул жактан командир, взвод командиринин, батарея командиринин эсептеген эсептерди толук түрдө жана так ок атуу позициясын берүү. Бул жерде өтө тактык керек, математикалык эсептерди эсептеп атканда өтө тактык керек. Ал эгер так болбой калса, ок атуу позициясына туура эмес команда берилсе, бизе ата турган бутага эмес, башка жакка же болбосо өзүбүздүн
аскерлерге атып калышыбыз мүмкүн. Андан сырткары 92-843 аскер бөлүгүнүн 82 мм минометтик батареялары, чегара кызматынын курамындагы минометтик батареялар, 23 мм зениттик курулмалар, учет аталышындагы куралдар менен жакынкы аралыктагы тагыраагы 800 000 метр алыстыктагы буталарга ок чыгарышты. Бул оружиянын аталышы зениттик установка болот. Калибри 23 мм ой болот. 2 ствол болот. Бунун душмандын негизги күчтөрүн жок кылуу үчүн чыгарылган. Мындай аба мейкиндигиндеги күчтөрдү жок кылуу үчүн кандай бир объектилерди ушундай эле жеңил, позициясын жылдырганга жакшы оружие, ыңгайлуу. Атуу узундугу 2,5 км болот. Бийиктиги высотасы 1,5 км болот. Эсеп биринчи ок атууга даяр. Ошондой эле 92-843 аскер бөлүгүнүн минометтик батареялары, чегара кызматынын минометтик эсептерине ок атуу, координат эсептөө сыяктуу колдонмо практикалык сабактарды үйрөтүштү. 92-843 аскер бөлүгүнүн минометчик батареясынын өздүк курамы менен жана чегара аскер кызматчылардын өздүк курамы менен бүгүн 82 мм ой миномет менен ок атуу көнүгүүлөр болуп жатат. Ошондой эле чегара кызматкерлерине үйрөтүп, артиллерия кандай экенин өздүк курамдар үйрөнүштү. Азыр нормативдерди аткарып бүтүштү. Эми ок атууга киришебиз. 1 миң окто. Октолду. Атылсын. Тала ок атуу машыгуусунун жүрүшүндө алгач командалык байкоочу пункттагы аскер кызматчылары чалгындоо кызматы менен биргеликте буталардын так координатасын математикалык жол менен эсептеп чыгарышат. Андан кийин ок атуу позицияларында турган артиллериялык эсептерге бутанын координаттарын радио байланыш аркылуу маалымдайт. Артиллериялык бөлүктөр тараптагы байланыш кызматы взвод командирлерге координаттардын эсептерин кабарлайт. Ошентип күжүрмөн даярдыкта турган артиллеристтер атууга даяр абалга келтирилет да берилген командага ылайык өздөрүнө көрүнбөгөн буталарга координаттык эсептерге таянып ок чыгарышат. Жабык атууда артиллериялык эсептер өздөрүнүн шамдагайлыгын көрсөтүп, дөңсө артындагы көрүнбөгөн буталарга атуу тапшырмасын мыкты деңгээлде аткарышты. Артиллериялык бригадада 9 айдан бери служба кылам. Биз бул куралда теориялык багытта сабак өткөнбүз. 2 күндөн бери биз практикалык жүзүндө атып көрүп кече жабык түрдө атканбыз 7 км аралыкта. Бүгүн биз түз өзү көрүнгөн бутага ок чыгарабыз буюрса. Менин милдетим бул жерде мээлетчи, биздин жоопкерчилик өтө чоң. Себеби биз кандай коюп берсек ошол жерге тиет. Биздин коюп беришибиздин бардыгы мындай көз каранды. Тиди. Бую! Машыгуунун 3-чү күнүндө ачык буталарга түз атуу көнүгүүлөрүндө М-стабы, гаубица замбиректери жана өзү жүрүп атуучу артиллериялык техникаларда өздөрүнө коюлган тапшырмаларды так аткарып, белгиленген буталардын баарын таамай атуу менен жок кылышты. Мына ошентип Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн түштүк батыш ыкчам башкармалыгынын артиллериялык бөлүктөрүнүн машыгуусу аяктады. Ал эми артиллеристтер өздөрүнө коюлган күчүрмөн тапшырманы жогорку деңгээлде аткара алышты. Кыргыз армиясы дайыма өзүнүн мекен чегин, эли жерин коргоп калууга даяр. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.